Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Менин атым Мирбек. Мен өзүм Россия Федерациясында негизи адвокат болуп эмгектенем. Анан кече жакында эле социалдык тармактарда бир видеону көрүп калдым. Талас областында ошол бир кызды ала качуу боюнча видео тартылып жатат. Ала качып жана никеге туруу мажбурлоо процесси видеого тартылган экен. Анан ушул видеону көрүп бир ой кеткен эле. Андан кийин Жанар Акаевдин баракчасында ошол видеону таркатып жаткан жана ошол кылмышты кылган адамдарды издөө салып атыптыр. Анан ошонун аркасынан Кыргыз Республикасынын жазык кодексин карадым. Ал жазык кодексинде көргөзүлгөн беренелерде, мисалы үчүн адамды никеге туруу максатында урдоо беренесинде жана факты түрүндө никеге жашоо беренесинде жана ошондой эле никеге туруу мажбурлоо 3 берене көргөзүлгөн экен. Ал беренелерде эң негизги ойлоп туруп карасам, ал беренелер менин оюм боюнча эч кандай практика жүзүндө ишке ашпайт. Эмне үчүн дегенде, анткени өзүңүздөр билесиңер, адамды, мисалы үчүн жашы жеткен кыздарды же жашы жете элек кыздарды никеге туруу максатында урдоодо бир адам ал кылмышты кылбайт. Жок дегенде ошол никеге турам деген жигит менен анын достору чогуу ошондой кылмышты кылышат. Жана ошондой эле ошол кызды үйгө алып баргандан кийин никеге турууга мажбурлоо процессинде жок дегенде жеңелер да учурашат, жеңелер да катышат жана тойду уюштуруп элди чакырып жаткан элдин баары катышат дагы. Мындайча айтканда, ошол кылмыштуу процессинде бир гана адам катышпайт. Көптөгөн адам кийинки учурларда 10га жакын, кийинки учурларда 15ке жакын. Анан ушундай маалдарда бир ойго келди. Салт биринчи орунда туруш керекпи же мыйзамдуулук биринчи орунда туруш керекпи? Жазык кодексинде көргөзүлгөн жазалар боюнча мындай кылмыштарды кылганда бир эле адам жазага турууга көргөзүлгөн экен. Бирок мындай шарттарда көпчүлүк учурларда, айрым көпчүлүк учурларда мындай кылмыштууларды бир адам кылбайт, уюшулган топ кылынат жана ошол уюшулган топтун кылышынын ошол жоопкерчиликтери бул кодекстерде көргөзүлгөн эмес экен. Бир четинен бул биздин кандайдыр бир эскиби же жаңыбы, бул биздин традициябыз болуп эсептелет. Бирок ошол эле маалда мыйзамда көргөзүлгөндөй бул мыйзамда жоопкерчиликтер көргөзүлгөн экен. Эми эки чечимдин ортосундагы болуулар менин оюмча шарт эмес. Анткени бул маалда мыйзамда көргөзүлгөнү менен жоопкерчиликтен качууда жолдору көргөзүлүп турат. Ошол себептен урматтуу депутаттар, адамды никеге туруу боюнча ала качуу жана мажбурлоо жана факты түрүндө никеге жашоо мажбурлоо иштеринде ошол уюшулган топтун катышуусу деген квалификацияны кошуп койсоңуздар, ушул мыйзамдар толугураак иштейби деген ойдо. Эгерде биздин салтыбыз биринчи орунда турсун деген мааниде болсо, анда салттуу түрдө боло турган эрежелерин, примечаниясын же болбосо кандайдыр бир жоопкерчиликте мыйзам чегинде көрсөтүлгөн процедурасынын негизинде мүмкүнчүлүктөрдүн бирээрин мыйзамга киргизүүнү сунуштайт элем. Анткени мындай толук акыйкаттык мыйзамдарга кирбей калары өзүңүздөр көрүп турсаңыздар керек. Ушуну менин айтаарым, урматтуу мекендештер, эгерде Кыргызстан мыйзамдуу жана демократиялык мамлекеттерден болуш үчүн бул жерде мыйзамды дагы толук жазыш керек. Толук жазганда дагы ошол коомдо болуп жаткан эң негизги саясий тандоо болсо, ошол саясий тандоолор дагы мыйзамда толук чагылдырыш керек. Менин оюмча көрсөтүлгөн 3 беренеде толук жазылбай калган, иштеп чыгуу зарылдыгы көрсөтүп турганы анык деп эсептейм. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Сиздерди урматтап, Мирбек Салбекович.